Салам достор, силер менен мен Сыймык жана бүгүнкү видеомо кош келипсиздер. Бүгүнкү видеомдо өзүңөр билип тургандай эле мен силерге Free Fire стилиндеги YouTube каналга шапка жасаганды үйрөтөм. Бирок видеонун баштаралында силер каналга аталып, лайк басып, жана өзүңөрдүн ой пикириңерди комментарийге калтырыңыздар. Анда эмесе мен баштадым. Алгач ирет Pixel Lab тиркемесине киребиз да жана өзүбүзгө эки түрдүү текст жазап алабыз. Экинчи текст биринчи тексттен айырмаланып, ага көбүрөөк эффектилер кошулат. Мына тексттерди да жазап бүттүк. Бирок кайра эле ошол Pixel Lab тиркемесинен биз экранда көрсөтүлгөндөй фон жазап алышыбыз керек. Эми Pixel Lab тиркемесинде жумушту бүткөндөн кийин PS тиркемесине киресиңер дагы экранда көрсөтүлгөндөргө окшоп жаза бересиздер. Баса достор, унутуп калган турбаймынбы? Мен жанакы Pixel Lab тиркемесинде колдонгон шрифтти жана бүгүн колдонула турган сүрөттөрдүн баардыгын описанияда ссылка менен көчүрсө болот. Мынакей достор, шапка да даяр болду. Бирок баарыңар эле билет болушуңар керек. Жөнөкөй YouTube аркылуу шапканы коюуга болбойт. Ошондуктан Google аркылуу YouTube'га киребиз дагы. Мына ошол жактан шапканы коебуз. Мынакей достор, Free Fire стилиндеги шапканы да жасаганды үйрөндүңөр. Жана дагы ал шапканы YouTube'га койгонду үйрөндүңөр деп ойлойм. Сиз эң башкысы каналга атталып лайк басыңыздар. Силер менен мен Сыймык болдум. Саламатта калыңыздар.